Бүгүн 8 декабрь күнү Ош облусунун Кара Суу районундагы Жаңарык айыл аймагындагы Учкун айылында кооптуу аймакта жашаган 36 үй бүлөгө жер тилкелери берилди. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Турусбек Ногоев катышты. Ош облусунун башчысы кызыл китептерди тапшырып жатып, жергиликтүү тургундарды коопсуз аймакка көчүү иштеринде көмөк көрсөтүлүп жатканын билдирди. Мындан бир нече ай мурун Учкун айылынын тургундарынын жашоо шарты менен таанышкам. Жолугушууда жарандарыбызды кооптуу аймактан көчүрүүгө, жаңы жер тилкелерин берүүгө убада бердим эле. Бүгүнкү күндө убадабыз аткарылды. Мындан ары да колдоолор болот, деди Зиядин Жамалдинов. Район акимдери баардыгыңыздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ишиңерде ийгилик, Алла ден соолук берген болсун. Мына губернатор өзү бизге канча жолу барып келатып, көрүп, биздин шартыбызды түшүнүп, келип туруп, ошо айткан уадасынан туруп, барып иштекке жумадан кийин барам деп айтканын кылып келип, мына канча жылдан бери ушу жерден көчө албай жүрөбүз. Буну bir 15 жылдын аралыгында болду. Биз ошол жерден көчүрүү жөнүндө сүйлөшкөн. Эми ошол иштердин баардыгы бүтүп, бу Алла насип этти, мына бүгүн китептерди алып, жерибизди да алган болуп эсептелдик да. Ошондо ушуларга чоң рахматыбызды айтып, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушуларды биз үчүн тынбай кабар алып, биздин акыбалыбыздан буларга билдирип турган биздин айыл өкмөтүбүздүн жетекчиси Исаев, Замы, Арнова Санова, ушуларга дагы рахматыбызды айтып, баардыгыбыз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Иштеринде ийгиликтер болсун, баардыгыбыз дагы аман болгула. Ошо алган китебиңер баардыгы жакшы болсун, ушу насип эткен болсун. Дайыма ушу алган жерибизде жакшылыктуу нерселер болуп ойлор болсун.